Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алгач ирет YouTube каналында Адаби айдын адаби публистикалык телеберүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Дүйшөн Керимов. Буга чейин чындыгында жалпы коомчулук журналист катары таанып келген болсо, жакындан билген, сизди жакындан билген адамдар жазуучу, акын катары таанып билип келет. Бүгүн ушул сиздин ажайып күндүн алдында деген китебиңиздин айланасында сөз кылмакчыбыз. 60 жашка келген кураңызда алгач ирет биринчи жолу ушул китеп чыгып атыптыр. Эмне сыры эмнеде ушул 60 жаш куракка келгенде алгач ирет ушул китепти чыгаруунун сыры? Буга чейин эмнеге мындай китеп чыгарган эмессиз? Эми өзү Бакпур мен ушу Каргадайдан тамга тааныгандан. Чоң атам Манаста окутканда, мала ушу көчмөн сабаксыз киши болгон. Анан ушу Манаста бар да, Каникей апабыз деле Тайтордун 60 асыйында чаап атпайбы, Байгал анын 60 асыйында бир китеп чыгарып атам. Мен бул китеп менин өмүрүм, тагдырым. Өзүң билесиң, мен көп жылдар газетте иштедик. Мына мен айылда Ош пенсиясын бүтүп барып, 79-жылы Ош пенсиясын ат баштан Ош пенсиясын 79-жылы бүтүп барып айылда 5 жыл айылдык мугалим, анан Нарын правдасы газетинде иштеп, анан бул Борборго 91-жылы келдим. Мугалимдер газетасынын чакыруусу менен. Анан келип, анан ошондон анан жалаң эле ушул ортодоймун, баягы үй маселеси, кымгут, эгемендик деген жылдар болуп кетти. Анан калемден алыстаган учурлар болду, окат кылыш үчүн баарыбыз тамтаңдап чыныгып, айтматтан башкасын баары башмалдагатып эле тиги базарга да чыгып кетти жазуучулар. Сөздүн кыскасынын кайрылы ушу калемге келет экенсиң деп, баш атыңда эмнени көрсөң, анан келип анан ошол жазгандарымды карап, анан өзүң билесиң, китеп окуп чоңойдук. Китепте мен азыр ойлоп отурсам, комбайнда эле окуп турмун да. Илгери ушул айылда мектепте айылдын дагы китепканасы, мектептин дагы китепканасы абдан толтура китептер боло эле. Анан ушул жанагы атакем ушу Манас аркылуу мени, ал киши ушул 2-класс болуш керек, мени Куржунга ушул 4 китеп салып келди. Көрсө ошо 58-жылы чыккан Манас 1-2 томдугу, Семетей Сейтек деген көк китептер экен. Эми абдан мыкты чыгарылыш экен ошо кезде. Азыр деле мыкты чыгарылыш. Анан ошону көтөрүп келип, балам деди, ушу окушуң бүткүчөктү мага окуп берип жүрөсүң деди. Анан ошону эми анда Сакемдин, Саякбайдын жана Урупор деген радиодон 1 саат айтканы берилчү. Анан ошо кишинин абанына салып алып эле мен анда бүт эле көчмөн абышкалар сабатсыз. Анан чырактын жарыгында свет да жок, электр энергиясы жок, ошого алар анан ушу менин үнүмдө ырасыраак болсо керек, башка балдар деле окучу. Бирок мен көбүрөөк жагы ушу аксакалдар сүрөп мени, жанагы күлүк чапкандай, тай чапкандай, анан мени көбүрөөк окуп жүрүп ушу Манас мени адабиятка көбүрөөк сүйрөп, анан 3-4 класстан баштап анан китепканага баш багып, анан ошо китепканада бир каардуу эжип отурчу. Анан бара-бара ал киши негедир мени жакшы көрүп, келе кой деп ордуна туруп, кээде момпос үй берип, көрсө китеп окуганымды жакшы көрчү экен. Эч ким деле китепканага кирбейт экен. Анан кирдим, анан эрте өчтүктөн башталды, анан колум эмне тийсе, эми азыр таң калам, ушул тоо арасында деген Түкөмдүн өзүнө окшогон көлтөйгөн китептерин айланайын, кантип окуганымды өзүм билбейм да. 10 класска чейин. Ооба, Түгөлбай Сыдыкбектин тоо арасында, Зайыптар, Байтемировдун Акыркы ок, да ал эместе тиги азыр эми белгисиз эле болуп калды, Абдыкайымов, Мамасалы деген акенин дагы чоң китептери эсимде. Ушунун баары кыскасы китепти окуп жүрүп отуруп, анан жанагы журналистикага аралашып, анан өзү жазбай кой албай турган учурларга келет экенсиң да. Өзүң дагы анан жанагы айтып атпайсыңбы, тиги ал көп окугандын да жаман жери ошол барьер болуп туруп алат да сага, ушу жакшы жазыш керек деген, бирөө өзгөчө жазыш керек дегендер. Анан ошо тамтаңдап жүрүп анан ушул жака чыктык да. Сиздин чыгармаларыңыздан эмне байкалат? Сиздин китепти көп окуганыңыз албетте байкалат. Сөзсүз ар бир эсселерде цитаталар келтирилет. Тигинде деп айткан ошол Манастан баштап биздин ушул залкар жазуучулар ошол эле учурда ата энеңиздин айткан сөздөрүнөн баштап акылман кептерден баарысы камтылып келет да. Ушул темаларга кыскача кайрылып калууга эмне себеп болду?
Эми алардын баары эле ошо жадыңда турат. Көз алдыңа келет жазып атканда. Эми азыр дагы көп нерселер кайрадан жаңырып келе баштады. Эми ошону дагы бир жаңы бир мындан дагы өйдөрөөк жазгың келет. Турмушуңда тагдырың. Эми дүйнөлүк классиктерди карап отурсаң баары эле өзүнүн тагдыры, Айтматовдон баштап дүйнөлүк классиктерге чейин барсаң деле өзүнүн тагдыры жазылат да. Кандай деңгээлде чагылат. Анан мен мындай Кубат экени көп тазирлендим. Анан тигинде мындай баары эле көп. Анан бу жерде ошол Кубат экенин дагы стили бар өзү. Чынында. Бирок Кубат экен мал аябай жанагы абдан мындай терең кирип кеткен да. Мага киши токойго кирип кетти, өзү чыкты. Ал токойдон чыга албай жүрөм, менин да көзүм жетпейт. Бирок мен азыркы окурманга ылайыкташтырып, мынабу ат жалында кетип бараткан заман болуп атат да. Азыр заман өзгөрүп кетти. Баягыдай биздин эсир убагындай жайбаракат же болбосо отуруп алып же мындай гарант орусча айтканда турмуш жок да. Азыр аманат турмуш, кандай акчасыз жашоо жок. Себеби эртең эмне болот деген койгулаң ушундай учурларда ат жалында барат, окуй тургандай кылып ылайыктап атам да өзүм деле. Мен өзүм окубай калып атпаймынбы? Мен өзүм укмуш окурманмын да мен. Мен өзү жазуучу эмесмин, мен окурманмын деп эсептейм да өзүмдү. Мен окурмандардын дайыма айтам, улак тартышы болсо ошо түшөт элем. Мировой окурмандардын улак тартышына түшө алам да мен. Мен мыкты окурманмын деп эсептейм. Анан өзүм окубай калгандан кийин анан жанагы мен дагы баягы өзүмдүн тиги суузунумду басыш үчүн кээде ушундай чыгармаларды издеп, баягы Хемингуэйлерди окуй албай анан ушундай притчалуу чыгармаларды издей баштайсың да. Демек сиз окурмандын көз карашы менен карап кыскарткансыз. Аны менен да эсептешип атам да, ошол окурман менен да эсептешип атам да. Ореке, сиздин поэзияңызга кайрылсак, жанагы мурда бир агырлар дегендей бир кандайдыр бир өзүнчө баягы кара сөз түрүндө жазылгандай маанидеги бир ырлар айтылып келчү эмес беле? Анан бул жерде да сизде бир жер муштап калган жөөрлар деп атасыз да. Ушул жөөрлардын жазылып калуусу кандай себеп? Анан ушул чынын айтканда окурмандар арасында көп талкуу болуп, сиздин ушул чакан китебиңиз жөнүндө азыр окурман журтчулугунун арасында аябай мындай бир кызуу талкуу жүрүп аткан учур болуп атат да. Менин угушума караганда тиягы чет өлкөлүк биздин жердештерибизден бери бул жагы өзүбүздүн кыргыз коопчулугундагы окурмандарыбыз бар. Ушул сиздин поэзияңызга, ошол учурда ушул кара сөз менен жазылган эсселериңизге абдан чоң маани берип, бир кандайдыр бир тарам жолдор келип бир жанагы ааламга кетчү жолдорду түзгөндөй, же болбосо сала булактар мухитти барып толуктагандай кабыл алган ойлор айтылып атат. Ушундай пикирлер айтылып атат. Жакшы пикирлер айтылып атат. Ошондон улам мен могул жер муштап калган жөөрлар жөнүндө кичине баяндап, анан ушул ырыңыздан окуп бересизби? Эң алгач сөз болгон дешет. Сөз нугунан ашып ташканда ыргайланган, ыр эргүүнүн, кыялдын, сезим толкунунун перзенти. А биз ырдын пири, дүйнөлүк падышасы Манас жараткан элбиз. Дегеле кыргыз сүйлөсө да ырдай элпек, уйкаш, уютуп эргип сүйлөйт. Орустар муну стих проза дейт. Улуу Манасты кара сөз түрүндө айткан манасчылар болгон кесинде. Жөө чечен, жөө жомокчу дейт андайды. Жөөрлар деле ошондой, жөн жеринен жаралбайт деп атам. Таң сүрелек, уйкум качат. Айнектен дирдиретип, асманда жылдыз жанат. Түн ортосу, түнөрөт адам жоктой, мен жаткан 9 кабат. Мейкизди сейин чөлдө, медерсиз калгандаймын. Кылаңгыр эске түшөт качанкы кайран апам. О эненин кудурети. Кусадан кубат алып, көз жаштан тазаланам. Калкылдайт бүткөн боюм, дайрадай толуп жашка. Кайрымсыз бу дүйнөдө, караң кылар, жан жок билем. Бир эне сенден башка. Дирдиретип жылдыз жанат. Сен кимсиң дейм, жүрөк канап. Азмында, алсызмын дейм, жеримди тарттырдым, кенимди каздырдым, элимди чаштырдым, этегимди аштырдым. Атадан алтоомунда жалгызмын дейм. Эне сайдан Сырдайрага, Саян тоодон Теңир тоого көчүп конуп, ата ойноткон араның анык беле. Арбаган кут, ата баба, ар сарайго алдырбай тарыхнаме, бирок да бир жол болуп, бир кол болуп, бир зор болуп, көрбөгөндөй
көңіл қайт көйге салып, көбіктөнген жер мұхитте көпөлөктөй эбелектейт бүгүнкү кыргыз кеме. Оостон маягыса мактанабыз мынчанеге, же өткөндөр жалаң жарык, жаманыбыз ас беле. Маселен эзелке эмес, бүгүн биз мактал китеп жазып, айкелин алчыланткан, кечеги ормон балбай, эзелкиң өчү бардай, найзасын жеңичине катып келип кан кустурса, энени өлүп атып өлөң айткан, мен десең көлдү чайлан. Батырлыкпы, зөкүрлүкпү, же Алымбек Алымкулдун такталашта датқанын башыр кыган чарасына кол жууп аткан, ошентип коконунан ажыраган эмеспи? Арканжан, нени айтасың? Антурган бийлик үчүн аталаш бир туугандар кош бойлуң аял союп, кочуштап канга тоюп, өз айылына карышкырча кандуу булган кыргын салган. Арбысын шордуу кыргыз анан кайдан? Бүгүн да ошол тагдыр, ошол турмуш, бийлик жана байлык үчүн бири-бирин атат кыргыз. Түшкө кирбес амал ойлоп, баш көтөртпөй матайт кыргыз. Сиздин китебиңиз боюнча адабий сынчылардын, окурмандардын ой пикирлери бар экен, мына ошолорго чогуу көңүл бөлсөк. Дүйшөн өзүнүн ошо китебин эсселерден турган том деп айтыптыр. Анан арасында ушу мен жаңылбасам бир эл аңгеме бар окшойт. Чакан бир аңгеме бар экен, көркөм. Жанагы 3 сом деген. Ошол гана мындай азыркы биздин кыргыздын көнүп калган адаты боюнча, эрежелери боюнча караганда ошол көркөм аңгеме деген ойдон чыгарылган аңгеме деп бир тарых окуя деп айтса болот да. Калганын баары эми эссе деп айтыптыр. Менимче эссе деген деле туура эми. Анан эссе деген менен жалаң өзүнүн бала кездеги окуяларын, өзүнүн башынан өткөргөн окуяларын, студенттик кездерин ушулар жазыптыр. Мага көп жерлери жакты чынын айтканда. Эми бул мындай да өзүнүн башынан өткөргөнүн, ар бир киши турмушта болгондон көп нерселерди башынан өткөрөт. Ошону кызыктуу кылып жазып бериш дагы бул чоң нерсе. Анан Дүйшөндө ушундай нерселер бар экен. Өзгөчө чоң атасы, жанагы азыр Керимов болуп жүрбөйбү? Керим деген абышка, анан өз атасы Касы, анан апасы, чоң энелери, башкалары жөнүндө, эжелери жөнүндө жазган жерлерин мен жакшылап эле окудум. Анан баарыбызга эле мүнөздүү баягы тоодо, ат башынын тоосунда акмыздабы, ошол жакта өскөн экен. Негизинен ошондой иштердин баарыбыз эле башыбыздан өткөн бала кезде. Анан тааныш көрүнөт, жылуу көрүнөт. Ошон үчүн мындай баш тартпай, баш көтөрбөй окугуң келет да. Ой, жакшы турбай, мына баягы бала кезиңде эстейсиң, тияк өзүнүн башынан өткөргөн нерселерди эстейсиң. Ушул жагынан алганда мен кичине тем берип койдум тиги Дүйшөнгө. Азамат жанагы аты бар, жазуусу бар көп бизде. Дан кайтып не коет, тиги өзүң айткандай жанрларды коюп коет. Анан окуй келсең эле бир чайналып окушуңда бир-эки бетиң зорго окушуң, анан ыргытып коесуң. Мындандай жок экен. Шарт эле тартып кетет. Анан баягы өзүнүн бала кезин айтып келатып, баягы бала кездеги кыялдарды дагы айтат. Маселен, Манасты окуп берип атып тиги өзүм Манас деп элестеп кетип, анан ошо Манастагы окуяларга кадимкидей аралашып кеткенин, анан бир жерде көпкөн ауке деген, көпкөн көбөш деген сөз бар экен. Анан баягы кызын мындай кылып чоң менен басып, анан өпкөн көбөш болуп кетиптир да, ошону окуп берген экен. Анан элдин баары караңгы атка түшүп күлүп калса, анан ызаланып кичине
Эми балалык кезде ошонун баардыгын ушундай жакшы, кандай десем, жасалмалуулугу жок. Өзүнүн сөзү бар экен, болгонум ушундай деп. Кандай болсо ошондой бериптир. Анан башкаларын билбейм, мен абдан кызыгып окудум. Анан дагы бир нерсесин айтып коюш керек, бул чачыратып, кенен жазганды, сүйлөмдөрү жакшы көрөт экен. Мага ошонусу жакты. Маселен, Толстойдун жана согуш жана тынчтык баш каармандары бар эмеспи? Бир сүйлөмү жарым бетке чыгып кетет. Дүйшөндө да ушундай экен. Бир сүйлөмгө да ушу жарым бетке барып калат да. Болгондо да баягы кыргызча ошентип жазгандар менимче сейрек эле. Анан үтүр чекитин койбой жазгандар бар. Бирок бул баардык ошол жол жобосун сактап, ошо чачыратып бир узун сүйлөмдө көп нерсени айтат дагы, бирок ошол өзүнүн башкы нугун жоготпой, башынан эмне баштаса, ортосунда баарын айтып келип, аягында ошол баягы башында айткан сөздүн аңытын кармап калат. Башкача айтканда баягы Салжанага айтып койчу, чачыратып, жайнатып жазыш керек бул кыргыздын сөздөрүн. Ушинтип жайнатып жазган жерлери бар экен. Мага чынын айтканда жакты. Анан ырлары бар экен. Ырларын окуп көрдүм, эми шундук деп айта албайм. Мындай ырларды азыр атактуу болуп калган кыргыз эл акыны атыгыл ушундай наамы бар, классик болуп калган дегенде эле акындар жазып берет, ошондой эле деңгээлде экен. Эми көп жазбаптыр албетте. Поэзиядан калеми мындай төшөлө электүү көрүнүп турат, бирок табигый. Ошол жагы менен адамды өзүнө тартып алат да. Анан бир кызык көрүнүш бар экен. Дүйшөндөчү. Гезиттерде, Нарын правдасында, Кыргыз туусунда аяк-буяк иштеп жүрүп бир чакан бир эмнелер жазган экен. Жөнөкөй эле. Бирок ошолордун баардыгын мындай карап турсаң, окусаң, бул көркөм аңгемедей эле окулат экен. Чынында ошо гезитке чыкканда бир макалалар экен да. Мага көп ошолорун жакты. Өзүнүн жеке эле турмушунан алып жазган макала деп жазган экен, бирок менимче көркөм ошо өзү айткандай эсседей эле кабыл алдым. Маселен, Мүрзөгө алып барчу көпүрө экен же, ушундай деген неси бар экен. Ошонусу мага абдан катуу жакты. Жаңы келген келин, ошо келингелерде кайнатасы өтүп кетет экен. Анан бир күнү айтып атыптыр, эрте менен барып, эрте туруп барып, атамдын башына барып кичине Куран окуп келели деп. Анан ошо таң атпай Мүрзөгө алып баштап барып, жаңы эле келген келин. Анан ошол жерде кадимкидей ыйлап, көрбөй калган кайнатасы. Эми бул адамгерчиликти кандай десем, жасалмалабай, ошол кандай болсо ошондой деңгээлде көрсөткөн бир окуя да. Болбосо эгер башка бирөөлөр болсо муну кооздоп, создоп, повесть кылып жибериш мүмкүн эле. Бу Дүйшөндө болсо, бу макала окшойт. Жаңылбасам, Нарын правдасына ушу бир жака чыгыптыр да. Мен карап көрүп, бу аңгемеби, макалабы деп мындай карап көрсөм, өзүнүн эле окуясын жазган экен. Дүйшөн Керимов агайыбыздын ажайып күн алдында аталышындагы аңгемеси, макалалар жыйнагы, улуу кичүү муунга азык болоор ой толгоолору, адабият сүйүүчүлөрүнө арналган китеп катары мага чоң таасир калтырды. Алардын ичинен мага өзгөчө жаккан ырларды окуй кетсем, жай түнүндө жолукканбыз, төлгөбүз төп түшкөндөй, махабатка конуп калдык, сен да мени күткөндөй. Жолукканда бир өзүңө, жолугупмун жазыма, балдай эрип сөздөрүңө, багындым назыңа.
көрөмүн деп улам кайра көп жол бастым түн катып, жүрөсүң сен эми кайда жүрөгүмдү сыздатып. Алдыбызда арсар жаткан ал бир өмүр жол узак, айрылсак да аргасыздан арзуң жүрөк толкутат. Экөөбүздү табыштырып, убактылуу айырган, жаратканга таазим этип, миң мертебе жалынам. Асыл сүйүү азабын да, ырахатын сезгин деп, ортобузда океандар, материктер мелмилдейт. О жарыгым, кыялымсың, үмүтүмсүң чакырган, сен бар үчүн мен тирүүмүн, жоголуп да табылган. Анан мен эми дүйшөнгө жазган өз ырым бар. Ошону мен окуп коеюн. Мен муну бир 25 жыл мурда жазсам керек. Дүйшөн Керимовго дейт: "Оодарылып кайыктардан, толкун чапчып алып жалдан, деңиз менен кармашып бир, жээктерге жармашып шыр, жолсуз аска дөңдөр ашып, Гилгамештей өңдөн азып, буйрук алып о Кудайдан, качкан таңда Дидонадан, энейсимал кештедиме, жетпейримге, туюп оор салмактарын, каткырыктын көз жаштардын, кээде батып сарсанаага, кетип жымжырт айталаага, камыш болуп жер үстүндө, шуудур этип чөгүп түнгө, Минотавр жаткан катаал, лабиринттен өтүп татаал, тыңшап чындык үнүн жана, шелтеп муштум Иудага, жек көрүүдөн, сүйүнүштөн, же кыйкырып күйүбүштен, жеңилип да, жаңылып да, жоголуп да, табылып да, арасында кылыч оттун, талаасында Куликовдун, келатамын амен кыркка, бороон олуп иште сыртта. Эми мындай ушу жан дүйнөдөгү бир баягы бурганак болуп аткан учурларды чыгармачылык боюнча бир дүйшөнгө кайрылган ыр эле да бул. Чындыгында жакшы дагы ырлары бар. Мунун макалалары боюнча ушу Салижан Жигитов дагы бир жакшы ойлорун айтканда, мындай тили жакшы экен деп. Мындай тили жакшы журналист деп айтканы бар Салижан Жигитовдун. Анан бул өзү акындыкка мындай киришкен жок да. Эгерде мындай өзүнүн толугу менен ошол чыгармачылыкка арнап ошол боюнча студент боюнча кеткенде абдан жакшы акын болмок бул. Мына бул жерде деле мындай жакшы мындай бир саптары турбайбы? Сүйлөй албай жатып калды дешкенде, өлгөнүңдү ошондо эле түшүндүм. О бир боорум жакынымдан асылым, бакыра албай жай чилдеде үшүдүм. Байке түшүн, балам калды үйүмдө, дедиң дагы качып кеттиң түнүндө, бала сагым өзүң таптың өлүмдү, деп жер муштайм, муштумдарым түйүлө. Эми чындыгында баягы ырларында поэтикалык саптар бар, көркөм образдарга бай. Анан мындай аңгемелеринде дагы мындай бир окурманды өзүнө жетелеген, окурманды өзүнө тарткан мындай эмелер бар да. Анткени бул дүйшөн орус адабиятындагы, кыргыз адабиятындагы көп окуган, анан өзүнүн дагы көрөңгөсү бар таланттардан болуп эсептелет. Бүгүнкү Адабий айдын теле көрсөтүүбүздүн мейманы Дүйшөн Керимов болду. Агай, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алгачкысы болгону жакшы болду. Алгачкы теле берүүбүздүн мейманы Дүйшөн Керимов болду. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.